Документти четке кагуу. Документти каттоодон алып салуу үчүн сол тараптагы башкы менюну ачуу керек. Каттоону өткөрүүдөн күтүүдө оң бурчунда кириш документи жөнүндө маалыматтар блогунда оң жактагы 3 чекитти басып, бракка чыгаруу баскычын басуу керек. Андан ары каттоодон алып салуунун ыкмаларынын бирин тандайбыз. Жөнөтүүчүгө кайтарбастан бракка чыгаруу, жөнөтүүчүгө кайтаруу. Жөнөтүүчүгө кайтарбастан бракка чыгаруу баскычы тандалган учурда анда документти кайтаруу себеби көрсөтүлө турган терезеге пайда болот. Андан ары документ бракка чыгарылгандар папкасына сакталат. Жөнөтүүчүгө кайтаруу баскычы тандалган учурда анда кайтаруунун себебин көрсөтүү керек болгон терезеге пайда болот. Бул учурда документ жөнөтүүчүгө себебин көрсөтүү жана жөнөтүүчүнүн документтин чыгыш номерин сактоо менен кайтарылат. Документти жөнөтүүчүгө кайтаруу учурунда документ иш кагаздарын жүргүзүүчүгө жабылууда папкасында кайтарылат. Жабылууда папкасын ачып, андан ары бракка чыгарылган документ мышканы бир ирет басуу менен ачуу керек.